урматтуу туугандар, дагы бир жолу кайталап айтайын. Бул нерсени кылыш өтө оңой эмес экен. Биз айткандай эле, биз бүгүн чогулуп таштайбыз, биз митинг кылып таштайбыз, биз көңкөрүп салабыз дегенде эмес азыр. Азыр деген 21-кылым. Азыр деген биз деген мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бүт нерсени мыйзамдуу чечишибиз керек экен. Жана митинг кылам, элди чогултам, элдер чогулабыз. Бул неме Даниэлди коркутпошту, ошентип чогулабыз дегендин баары жалган. Мына азыр өзүмдүн үйүмдө отуруп сиздерге жеткирип атам бул маалыматты. Ошондой рейд кылабыз, митинг кылабыз деген адамдардын баарын азыр 3-4 адамды камап койду. Ушундай адамдын аркасынан дагы силер кетип калбооңуздорду дагы бир жолу өтүнөм. Кудай буйруса, эртең саат 8-де кантип оформление болот, ошол боюнча кантип амнистия кылып беришет, ошол боюнча барабыз. Биз ал жерден бүт көйгөйлөрдүн баарын айтабыз, Кудай буйруса. Бунун монча кредити бар. Бул эми маяктан 100% эле кишинин баарына кредити бар экен да, бир 100дүк эмес, 70% кишинин. Ошонун баарын айтабыз. Бүт кишилер кредитке алган, бүт кишилер кредитин төлөйт. Ошонун баарын айттык, Кудай буйруса. Эртең эми ошол боюнча бүт ответин берет экен. Ошол үчүн дагы кичине сабыр кылып күтө туруңуздар. Бирок эртең саат 8-де биз 3 байке бул группадан барабыз. Ошол жерге азыр биз резюме толтурдук, өзүбүздүн аты жөнүбүздү. Ошонун баарын азыр группага бөлүшөм. Чоң рахмат. Мынакей туугандар, Жалал Абадтын таможняга общий 40 машина кармалыптыр. Бүгүн 5-декабрь 2024-жыл. Мына жигиттер нарын шаары Абкайсар мени толту, мына меникini тыгып атат азыр. Мына бүт мени Абкайсар нарын күчүп атат туугандар. Ким машинасы үйүндө чыгарып алгыла. Толтура машина. Мына фит бар экенин. Фит толтура. Бүт фит, Lexus. Мына бар. Туугандар чыкпагыла сыртка.